over 26,000. Салмагы жана көлөмү түрдүү болгон 26 000 буюмдун жүрүм турумуна көз салып жатабыз. Алар тууралуу маалымат мобилдик телефон аркылуу эл аралык мейкиндик станциясына жөнөтүлүп жатат. 3500 спутниктин ишин карайбыз. Бул карта илимпоздорго мейкиндикте учуп жүргөн буюмдардын жүрүм турумун көзөмөлдөп, алар кайсы багытта жүрөрүн алдын ала айтууга жардам берет. Бул чачылып кеткен буюмдар. Чоң ракетанын тетиктери учуп жүрөт. Бул өтө опурталдуу. Анткени ал тетиктер же бир күнү жарылат, же бир нерсеге кагылып жарылат. Анан миңдеген майда тетиктер учуп жүргөн болот. Мейкиндикте таштанды 1950-жылдардан бери көбөйө баштады. Алар орбитадагы спутниктерге коркунуч жаратат. Position, navigation, and timing. Эгер ал спутниктерге таштанды тийип, алар иштен чыгып кала турган болсо, анда спутник технологиясынын турган жери, навигация жана убактысы, финансылык төлөмдөр, аба ырайы тууралуу эскертүүлөр, ушул кызматтардын бардыгы үзгүлтүккө учурайт. Бул адамзатына чоң кедергисин тийгизет. Мейкиндиктеги ресурстар жабыркайт. Ал эми биз болсо андай таштандылардын санын көбөйтүп жатабыз. Бул карта ошондой ири көлөмдө учуп жүргөн 200 таштандынын артынан түшүп алган. Бул ракеталардын калдыктары кеминде 3 өлкөгө таандык. Will those countries Мейкиндикке ракеталарын учуруп жаткан өлкөлөр ушул ракеталардын калдыктарын тазалоого каражат бөлүп беришеби? Ким билет? Адам баласын азыр башка көйгөйлөр тооруп турган чакта алар буларга көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Астрия Граф деп аталган карта АКШнын өкмөтү тарабынан каржыланган жана бул идеяны колдогондор көп.